Ассаламу алейкум, урматтуу биздин аган көрүүчүлөр. Биз бүгүн Жапалак Уна базарында машиналардын алып сатып алары кандай экенин билип беребиз. Туугандар, матиздерди тартабыз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Бул Матиз 2 туугандар Россиянын выпускасынан экен. 2005-жыл. 155 миң деп эси кармап турат. Механика 5-6 расход. Мына номерге чалып байлансаңыздар болот. Объему 1 экен. Азыр көп Матиз Кореяныкы 8 чыгып атат, 08. Булардыкы 1 экен. Биз айланып көрсөтөлү. Сырткы караганда чириген жерлери көрүнбөйт. Алдынан кичине чыйылган жери бар экен, ал эч нерсе эмес. Биз айланып арт жактарынан бери көрсөтүп. Туугандар, көрүп турасыздар. Сырткы абалы өтө жакшы. Чирип кеткендер деле көрүлө жүргөнбүз, бирок ал андай эмес экен. Салондун ичини көрсөтө кетейин. Салондун ичи деле таза. Бул тряпочный экен. Матиздердин көбүнүкү кожаный салон болот. 148 миң пробеги менен 155 миң деп эси кармап бул жерде турат. Ошо мына номерге чалып байлансаңыздар болот. Сонда биз баягы эле Матиз 2 бун 140 миң сом деп эси айтып атат. 2006-жыл 08 объем, бул Россия выпускасы. Механика экен, мына номерге чалып байлансаңыздар болот. Мен жакшы көрсөтөйүн. Сырткы абалы кандай, ошону көрсөтө кетели. Сырткы абалы аябай жакшы. Эч кандай урулган же чириген жерлери сырткы көрүнбөйт. Мына туугандар өзүңөр деле көрүп турасыздар. Артынан деле ошондой эле. Камерада кандай көрүнөт билбедим, бирок мага аябай жакшы көрүнөт. Эч кандай чириген жерлери жок. Мына ички салону. Ички салон деле жакшы. Алдыңкы салон көрсөтө кетели. 170 миң пробеги менен экен, туугандар, 140 миң сом деп кармап турат. Кармап турат эмес, 140 миң сом деп турат. Сонда бул Матиз 1 1999-жылгы чыккан Матиз, 08 объем. Кагазын толук эле көрсөтө кетейин. Механика экен, 140 миң сом деп эси айтып атат. Мына номерге чалып байлансаңыздар болот. Туугандар, 99-жылгы Матизге абалы аябай жакшы. Мына капоттун ишин деле ачып коюптур. Тазалыгын көрүп турасыздар, жууп тазалап аябай жакшы карап тур. Мына көрүп турасыздар. Эч кандай урулган жерлери жок. Урулган жери көрүнбөйт, аябай жакшы карап тур. 99-жылгы балондор титановый диска. Арткы салону кандай? Мына арткы салон деле аябай жакшы. Чехол киргизип, машинаны аябай жакшы карайт экен. Мына алды. Бунун пробеги 268 миң пробеги бар экен. Туугандар, чынында машинаны аябай жакшы карап тур. 1009 бул менден эле 1-2 жаш кичине экен. Бул жердеги Матиз экен көрүп турасыздар, 1000 жок, 2011-жылы чыккан Матиз, абалы аябай жакшы экен бунун. Мына сырткы көрүнүшүн көрсөтө кетейин, кагазын деле. Мына кагазында жазылган. 2011-жыл 08 объем, 5-6 расход, механика, мына номер. Туугандар, биз сырткы абалы кандай экенин бир сере айландырып көрсөтө кетейин. Сырткы абалы аябай жакшы, эч кандай чириген, чыйылган деле жери жок. Идеаль состояние деп айтып атат ээси. Туугандар, чындыгында ошондой. Биз ички салонун көрсөтө кетейин. Мына арткы. Өзүңөр көрүп тургандай аябай жакшы. Машина 2011-жылы чыккан машина, жаңы эле машина экен. Жүз 37 миң пробеги менен. Бул Россиянын выпускасынан, Корея эмес. Кореяны өзүңөр билесиздер. Мындай жаңылары жок. Ошолордун катарында эле 170 миң сом колос 1 деп турат. Туугандар, өзүңөр көрүп тургандай эле бул машина 2004-жыл 1.3 объем автомат экен. Мына номерге чалып байлансаңыздар болот. Сырткы абалы. Мына жерде өзүңөр көрүп тургандай ичине урулуп тур, же краскасы тийген белгилейбиз аны.
Артынан караганда урулган жерлери көрүнбөйт, чыйылган жерлери да көрүнбөйт. Ички салону артын култап коюптур. Кожный салон. Мына тургандар өздөрү көрүп турасыздар. Мунун пробегин көрөлү десек жок экен. Мүмкүн мен билбей жатамбы. Мына тургандар чалып байланышсаңыздар болот. Bunun 165 bin пробеги бар экен. Мен көрө албай койдум, эси айтты. Matiz 2. Выпускасы Россия. 2008 жыл 140 миң кеме бар деп айтылат. Состояние аябай сонун состоянияда. Мына тургандар эси айтты 80 миң пробеги менен деп бул азыр эле жүрүптүр. Отличное состояние дейт. Мына тургандар жан башында сырткы абалы аябай жакшы. Мына тургандар көрүп турасыздар, абалы аябай жакшы, сырткы абалы. Эч кандай чириген, чыйылган жер деле жок экен, менин көз карашым боюнча. Салонун ичи да аябай жакшы. Мына алдыңкы соңуну. Бунун коробкасы механика экен, завод механика деп айтат, переделка болгон эмес. 80 миң пробеги менен деп айтты, өзүңөр уккандай эле. 140 миң сом кеми бар. Тугандар, бул Matiz 3. 240 миң сом деп эси айтып атат, автомат коробка экен. 2008 жыл Корея. 163 миң пробеги менен келген эле ошону ачып карадым. Мына сырткы абалы аябай жакшы, эч кандай чириген, чыйылган, урулган жерлер көрүнбөйт. Титановый диска. Мына тургандар, аркы көрүнүшү. Аркы көрүнүшү аябай жакшы. Эч кандай чийлген жерлер көрүнбөйт. Ички салону кандай? Ички салону ушундай экен, супер салон деп койсо керек буларда. Кожный салон башкача аябай. Мына тургандар, бул салондун ичи аябай башкача болот экен, бул үчтөрдүкү. Кожасы башкача. Мына панели спортивный вариант окшоп чыкты. Бул Matiz 2 тургандар. 120 миң сом деп айтат. 2007 жыл. Россия выпуска. Мына өзүңөр окугула. Механика экен. 5-6 расход, цена договорная, 120 миң сом деп айтат. Мүмкүн чалып байлансаңыздар, кимге жаккан болсо алсаңыздар болот. Сырткы абалын бир көрсөтө кетейин. Сырткы абалы аябай жакшы. Бул жеринде кичине урулганбы, же чийлгенби, же бирөө коюп кеткенби, ушундай жери бар экен. Мындай караганда аябай жакшы. Чириген жерлери көрүнбөйт. Арткы абалы да аябай жакшы. Салонун ичи кандай? Ошону көрсөтө кетели. Салонун ичи аябай жакшы, таптаза. Канча пробеги бар экен? 140 миң пробеги бар экен. Бул Matiz 2 тургандар, 110 миң кеми бар деп айтып атат. 2002 жыл, 0,8 объем, механика 5-6 расход, цена договорная деп мына номерге чалып байланышсаңыздар болот. Мен сырткы көрүнүшү кандай, ошону көрсөтө кетейин. Сырткы көрүнүшү аябай машинаны жакшы карап туруп, мындай бир эле көргөн адамга билинет. Жан башында урулган жерлери жок. Арткы көрүнүшү аябай сонун. Жан баштан караганда эч кандай урулган жерлери, чириген жери да жок. Көрүнбөйт. Мен ички салону кандай, ошону көрсөтүп пробегин билейли. Ана тургандар, ички салону бул өзү жүргөн машина, эч кандай башкадан келген эмес. Салон аябай сонун. Пробегин көрсөтө турган жер иштен чыгып калыптыр. Ато машина жакшы. 2005 жылкы тургандар, 170 миң сом деп эси айтып атат. Машина абалы аябай жакшы экен. Көрүп турса, сулуулугу да башкача болуп турат. Эч кандай урулган, чириген жерлери жок. Сырткы көрүнүшү чириген жерлери жок. Артынан кичине урулган же бирөө коюп кеткен. Аны мен билбедим. Аны эске алганда машина аябай жакшы. Ички салону кандай, ошону көрсөтө кетели. Кызыл кожадан экен, кожный салон. Мына тургандар, панелдер аябай жакшы экен. 187 миң пробеги менен. Тургандар, Matiz 3.
аябай сонун 250 миң деп айтып атат. 2008 жыл свежий перегон дейт, 0,8 объем, 5-6 расход, автомат. Мына номерге чалып байланышсаңыздар болот, сена договорная деп жазып коюптур. Олар бул сырткы көрүнүшү аябай сонун, бул свежий келиптир, өзүңөр уккандай эле, эч кандай чириген, чыйылган эле жерлери жок. Мына көрүп турасыздар. Сырткы көрүнүшү аябай сонун. Арткы көрүнүшү да андан да сонун, эч кандай чириген, чыйылган жерлери жок. Онар бул салондун ичи көрсөңөр таптаза. Прапочный салон экен. Туугандар, көрүп турасыздар. Машинанын ичи аябай сонун. Канча пробеги бар эле? 130 миң пробеги бар экен, туугандар. Машина аябай сонун, абалы жакшы. Кимге жаккан болсо, мына номерге чалып байланышсаңыздар болот. Туугандар уже кеч да кире баштады. Мына адамдар алып атышат, кээ-биркилер сатып атат, кээ-биркилер чыгып кетип атат, кээ-биркилер кирип атышат. Мына өзүңөр көрүп тургандай пробка. Видеонун аягына дейин көргөн болсоңуздар, буну көрүп атсаңыздар, бул шлагбаун туура кылдыбы же туура эмес кылдыбы, сиз өзүнүн жеке оюңузду айта кетиңиз. Сиздин жеке оюңуз кандай? Ошону айта кетсеңиз, комментарийга калтырсаңыз, туура кылдыбы же туура эмес кылдыбы, ыңгайлыбы же ыңгайсызбы?